Саудагүл Шаршеевна, менин суроом сизге. Мыйзам боюнча кыска айтып кетсем, мыйзам чындап керек. Биз колдойбуз мыйзамыңызды. Анан мен сиздин сөзүңүздөн, маалыматыңыздан бир немени билип калдым. Мына Сауд фондусунан 50 миллион доллар караштырып атабыз Бишкек шаарынын ичиндеги мектептерге. Катар фондунан бала бакчалар боюнча деп айттыңыз да. Мен ушул жерден айтып кетким келет эле да, сиздин келгениңизге 2023 жылы октябрда келген экенсиз министр болуп. Ошондон бери бюджет 2 жолу бюджет каралды, исполнениясы каралды. 3 жолу мен сизге кайрылдым да, Ош шаар Кара Суу районундагы Датка айыл өкмөтүнүн медресе деген айылдагы мектеп боюнча 4 смена окуп атат деп айтканмын. Ошондо деле макул карайбыз, киргизебиз деп атасыз да. Сиз ушул мектеп боюнча кыска айтыңызчы, эмне болуп атат? Биз толугу менен бул өзгөчө тизмеде турган мектептерди бергенбиз Гостройго, толугу менен. Эми бергенбиз дегениңиз бул жооп эмес да, сиз ишиңизде чабалдык көрсөтүп атасыз. Мына азыр эле министрди бекитип бердик, Гостройду. Ал дагы сиз менен иштешкенге макулдугун берди. Сиз ушинтип эле айтасыз, сиз бербесеңиз ар башка эле жерлерде мектептер курулуп атпайбы? Же толбойт алар? Жок, биз бергенбиз бул мектепти. Эмне болуп атат мында уже 3-жыл болуп Мен кетип атат. азыр 10 мүнөттүн ичинде кайсы жерде экенин билип туруп, Минфин өзүбүздүн адистерге 4 смена окуп атат. Билим деңгээли жакшы. Былтыркы жылы алтын сертификат чыкты ал жерден. Ошого сиз мына ички миграцияга байлап айтып атасыз Бишкек шаарында мектептер керек деп. Ош шаарында да ошончолук миграциянын агымы күчтүү. Мына азыр мен айтып аткан мектеп Ош шаарынын кире беришинде Фуркат деген айылда. Район Кара Сууга эле карап калган, бирок шаардын балдары окуйт ошол жердечи. Мына дагы Ак Буура 2 деген айылда дагы 1 гектар жер бош жатат. Мектептерде бир партада 3төн отурмак, 3төн отурат, 3 сменден окушат. Ошого эми сиз жооп беришиңиз керек да, билим берүү министри болгондон кийин. Биз болгон аракетибизди жасап, мектептерди салууга берип атабыз. Анткени биз үлгүрбөй атабыз. Жылына 50 миңге жакын бала мектепке кирип атат. Абдан Кудайга шүгүр, төрөлүү динамикабыз жакшы. Ошол эле учурда мектеп салып кууп жетпей жатабыз. Эми ошону сиз калыс карап коюңуз. Мына Сауд фондунан келген мектепти Ош шаарына да бөлүңүздөр. Былтыр эле Бишкекке 15 мектеп, канча бала бакча салынды. Ош шаарынын айланасында жерлер толтура, мына ата эрдин негизинде ошол азыркы мен айтып аткан жерлерде ашаарга кирди. Ошого жакшыраак көңүл бөлүңүз. Сиз берип коюп эле карап отурсаңыз, жыйынтыгын сизден сурап атабыз биз. Сиздин тизмеңиз автоматтык түрдө өтүш керек. Куручулар куруп бериш керек. Сиз айткан жерге куручулар куруш керек. Ошого бекем туруңуз. Эми президент ишенип сизге ушул министрликти берип атат. Мына 1,5 жыл болуп калыптыр. Ишиңизге ийгилик каалайм, бирок ошого окшогон нерселерге катуураак туруңуз да. Сизге ошону суранат элем. Рахмат.